Биздин каналга кош келдиңиздер. Биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз катталып кетүүнү унутпаңыз. Бул видео сизге жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүп кетүүңүздөрдү суранабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, баарыңыздарга салам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, сөздүн башында эле айтып коеюн, 3-4 негизге токтолом. Бир нерсени баса белгилеп коеюн. Тилекке каршы көп убакыттан бери мекенчил болуп жүргөн, мекенге бир канчалык деңгээлде кызмат кылган, президентибиз Садыр Нуркожоевичти колдоп жүргөн Кайырбүбү деген эжебиз мезгилсиз дүйнөдөн айтты. Арты кайырлуу болсун, жаткан жер жайлуу болсун, Аллах Таала өзү бейишинен берсин. Бардыгыбыз жаркырап жүрүп эле аркы дүйнөгө кетип каларыбыз бул айдан ачык белгилүү. Анткени Аллах Таала айтып атат: "Kullu nafsin za'iqatul maut" дейт. Бардык жан өлүм даамын татат дейт. Ал мал болобу, адам болобу, айбанат болобу, башка болобу, бардык жандыктардын бүттүгү деп атат. Эми урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, сөзүм башында 1-2 эмен айттым, башында эле 3-4 негизге токтолом дедим. Азыркы убакытта президентибиз Садыр Нуркожоевичти бир нерсе деп айтканга, сындаганга жана башкага эч негиз жок. Жанагыл Бактияр деген дамылла бар. Ошо дамылладан сурап атат. Бир журналист да интервью алган экен. Президенттин айлана тегерегине азыр мындай же тигиндей деп айтканга бир негиз барбы, кээ бир адамдар сындап атат дегенде Бактияр дамылла аябай жакшы жооп берди. Сабатсыз, андай мындай деп айтып аткан адамдар бар деди. Бирок деди антип айтканга негиз жок деп. Кыргызстанда кандай жакшы иштер болуп атканын бардыгыбыз эле айдан ачык көрүп турабыз деп айтты. Эң негизгиси, эч бир президент динге каршы чыккан эмес, бул президент дагы динге каршы чыккан жок. Колдон келишинче иштеп атат деди да. Мен эми бир нерсени баса белгилеп коеюн, жана Куренов деген ушу менен 3-чү жолу келем деп келбей жатат да. Эми ушундай мошенниктер чыгып алып элге акыл айтып атат. Бирок аны да колдогон баягы ошо коррупционер уурулардын тарапташтары жок эмес, бар. Бүгүнкү айта турган нерсем бул эмес, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Facebook тармагын карап отуруп 2-3 нерсени айтып коюуну туура көрдүм. Facebook тармагында Жаныбек Абиров кече жакында бир адамды аеосуз өлүм абалына чейин алып барганча сабап салды. Ал аферист, ал мошенник барып туруп соттон азыркы убакта акталып элек. Тигил адамдан бун тилекке каршы ошол убакытта кол тийбестиги бар эле, депутат болуп турган тигил адамдан тосмаар салып алды. Эми ал айдан ачык белгилүү, бир канча миллион ага акча берди. Мындай айтканда анын оозунан эмне чыкса ошонун баарын аткарды. Андан кийин соттолбой, мындай айтканда жоопкерчиликке тартылбай калып кетти. Барып жалдырап аткан бардыгыбызга, карапайым калкка белгилүү. Эми ошол адам Facebook тармагында отурган, жана фейктер деп коебу, жашоодо өмүрү бир жакшылыкка жеткен эмес. Только бирөөдү жакшы деп мактайт, же бирөөдү только жамандайт. Алар жанагыл парламентте отурган кээ бир депутаттар бар, макоолор. Ошолорго акчаларын берип, ошолор ушундай фейктерге, троллдорго, ботторго акча төлөп туруп, өздөрүн пиарлатып отурат. Карасаң жылаңач сүрөттөрдү киргизип, тигимди сагындым, бунумду сагындым, бул менин айым эле, бул менин күнүм эле дейт. Ошол жогорку кеңештин депутаттары ушуларга күнү түшүп калганда мен аябай өкүнөм да. Эми Жаныбек Абиров бара-бара өзүн пиарлатып, эми ушу шайлоого барам деп атат. Эми Жаныбек Абировдун бир акмактын айынан кече жакында 18 миллион сом мамлекет чыгымга тартылды. Мына эртең 10 сентябрда боло турган шайлоодагы 15 миллион экен. Общий 33 миллион сомго ушул акмактын айынан мамлекет зыян чегип атат. Кыргызстанда мыйзам боло турган болсо, Кыргызстан мамлекетинде стабилдүүлүк бар дей турган болсок, Кыргызстанда адилеттүүлүк бар дей турган болсок, Абиров, Жаныбек окшогон мошенник, аферисттер, кылмышкерлер жөнү жок, жөнү эле отурган кафеде отурган адамды өлүм абалына чейин алып барып туруп, мурду башын полну бүттүн сындырып туруп сабап салган адам парламентке 2-чи рет депутат болуп барбаш керек. Анын моралдык дагы, физикалык да, материалдык жактан да барган укугу жок.
Эмнеге дей турган болсок, ал акмак жаран кылбаган, кадимки көчөдө адам кылбаган нерсени көпөз, чоңкурсак көпөз акчасына көп мына ушуну кылып туруп, дагы өзүн пиарлатып, парламентке баргызып бар экен. Эми, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, Жаныбек Абировдун айынан мамлекет 33 миллион сомго зыян чегип атса, 33 миллион сомго биз жыртык жерибизди бүтүп алсак, бир садик түшсө, 100 балалык болсо да садик түшөт. Ошол бир садик түшсө мамлекетке пайда эмес беле, же зыян беле. Ушунчалык Жаныбек Абировдун акчасы ашып ташып аткан болсо, салып берсин. Жанагы барып ачылыштарды барып лента кескен полный бүттүгү Жаныбек Абировдун жанынан 1 сом кеткен жок. Жана кетпейт дагы. Бул мошенник аферистер только мамлекетти тонойт, мамлекетке 1 сом жумшашпайт. Көпчүлүгү ошондой. Иштеп жүргөн кээ бир гана депутаттар болбосо, калган бүттүгү парламентти кучактап алып, өзүн блогер эсептеп, өзүн бир нерсе эсептеп туруп, парламентке келип алып туруп, эшектин чоолун чечкен жок. Мамлекетибизде мына масштабтуу маселелер жокпу? Бар, жер маселеси бар, жана башка көйгөйлөр бар, суу маселеси бар, жана башка көйгөйлөр бар. Ошолор чечпейби булар? Булар чечишпейт, аларды айтпайт, алардын моралдык дагы мындай укугу жок, алар айта алышпайт, анткени алар коркок, алардын аркаларынын полный бүттүгү бок. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, Жаныбек Абировго окшогон мошенниктер 2-3 кызга 100 миң, 200 миң сомдон акча төлөп коюп, 10 миң, 20 миңден акча төлөп коюп, өзүн пиарлатып депутат болуп келем дебеш керек. Ошол мени көрүп аткан кыздар, мени көрүп аткан жанагы жалданма блогерлер, жалданма мошенницалар, мен силерге айтарым. Силер мамлекеттин ким депутат болот экен, ким депутат болбойт экен силер чечпейсиңер. Калдайган калың эл бар, коомчулук бар, адилеттүүлүк сөзүн айткан. Дагы бир нерсени айтып коеюн, мен баягыда жаздым пост. 5 миң сомдуктар деп. Ал 5 миң сомдуктар мынаки өздөрү эптеп жашашат, мен билем, көпчүлүгүн эле. Эптеп жашашат, түнү менен ичишет, кайып кылышат, ар ким менен зина кылышат. Түштө турат дагы, түштөн кечке чейин Facebook'та жазышат. Эми ошол мошенниктер, мошенницалар, ошол бир канча топ бар, аларды Facebook'та бардык жакшы билет. Эми Жусупов Эмилди ушунчалык актап атат. Жусупов ушундай Эмил, ушундай сонун адам, буну эме кылышыбыз керек деп, акмактар. Жусупов Эмилдин Эмаком строительный фирмага канча деген адам 10 жыл иштеп, 5 жыл иштеп, 20 жыл иштеп, мигрант болуп келип, мындай айтканда терин төгүп келип, кулагынын аркасы эч убакта тердебейт адамдыкы. Ошол тердегенче эле иштеп келип туруп, мигранттар ушуга акчасын берип туруп, азыркы убакытта квартирасын ала албай отурат. Ошолордун арасында мекенчил бир канча адамдар бар. Ошолордун арасында мындай карапайым эч нерсеси жок, азыркы убакта квартирада жүргөндөр бар. Ошолордун арасында байы да, кедейи да бар. А бирок ошол строительный фирмага полный акчаны өткөрүп бергенден кийин 100%. 20-жылы бүтөт дегендер 20 эмес, 23-жылы 3 жыл болду. Бүтө элек. 5 жыл болду квартиралар бериле элек. Эмне үчүн берилген эмес? Ошол мына Эмаком строительный фирманы мактап аткандар Асылбек Жээнбеков, Эмаком строительный фирманын директору Жусупов Эмил Ошко эме болгон кезде, фирманын директору болгон кезде, ошол убакытта эме коюп, өкүл ата коюп, каалаганын алчап, Асылбектин деми менен каалаганын алчап, мамлекетке канча деген зыяндарды келтирген. Азыркы убакытта Бишкекте бир канча объект, Ош областында объектлерин полный бүттүк Эмакомдуку эмне үчүн токтоп атат? Бир нерсени баса белгилеп коюн. Анткени бул алдоо жолу менен Айыл Чарба багытында жерлердин полный бүттүгүн көп кабаттуу үйлөрдү куруп салган. Эми көчөдө жүргөн бир адам, Жаныбек Абиров же Эмил Жусуповдун ордуна болгондо, көчөдө жүргөн бир адам мамлекетке эмес, бир адамды 20 миң сомго, 10 миң сомго алдап койсо, алып барып туруп, камап туруп 10 жылга соттоп жибересиңер. А эмне үчүн Абировго окшогон, Эмил Жусуповго окшогон адамдарды алып барып камабайсыңар? Мага жеткен маалыматтар боюнча Садыр Нуркожоевич буга мөөнөт бериптир дейт. Мөөнөтүнөн өтүп кетти. Өтүп кетти дагы азыркы убакта акталуу жана актануу гана вариантын алып атат. Facebook тармагында только өзүн мактатып 5 миң сомдуктардын баарын жалдап алган, мактатып отурат. 5 миң сомдуктар силер өмүрүңөрдө бир иштеп көрбөсөңөр,
өмүрүңөрдө көтүңөр тердетип көрбөсөңөр, өмүрүңөрдө мигрант болуп көрбөсөңөр, силер эмне үчүн бирөө үчүн жооп бересиңер? Ушул силер мактап аткан Эмиль Жусупов ишкер убагында строительный фирма бар. Унутуп калдым азыр, Альянсбы, Максим деген. Ошол мага 2 жыл мурун балдары келишкен. Садыр Нуркожоевичке жеткирип берип коюш деп. Эмиль Жусупов ошонун 500 000 долларды алдап кеткен. Полный бүттүк фактылар менен кагаздардын баары турган. Мына ошол Максимдин колуна Эмиль Жусупов биринчи жөн эле кладчик болуп келген. Бул жашыруун эмес, бир канча жыл мурун. Адан кийин Ошко өкүл кылып койгондо Асылбекти өкүл ата коюп туруп, Максимди поддельный эме менен, заявление менен каматып туруп, акчаларын полный бүткөн фирмаларын тартып алган. Адан кийин Эмаком строительный фирма деп туруп, бакыйт туруп ачып алган. Эмаком строительный фирманын директору Эмиль Жусупов мурунку азыркы депутат. Күнөөсү жок болсо эмне үчүн күнөөсү жок болсо мага бир адам аркылуу чалдыртып, Бекзат мени тапыт этпей турчу, мени минтпей турчу деп, эмне үчүн чалдырат? Эмне үчүн мени алдыман өтөт? Анткени мен Эмиль Жусуповго бир канча жолу мен бир депутаттан айттыргам. Баланчаев Баланчанын немеси үйү бар экен. Мына могу эме 4-горбаныйча жакта. Ошону бүтүрүп кой. Могу жерде, Восток Бетте могунун үйү бар экен. Ошону бүтүрүп кой деп бир канча жолу айткам. Мен айткам, мирно эле чечишели, мирно эле бүтүрөлү. Бул нерсе жарылыш керек болчу, жана жарылды. Бул нерсе айтылыш керек болчу, айтылды. Урматтуу укук коргоо органдары, Камчыбек Кыдыршаевич, башкы прокурор Курманкул Токторалиевич, МВД министри Улан Ниязбеков, мамлекетибизде мыйзам бар болсо, ушуга окшогон мошенниктер жоопкерчиликке тарткыла. Ал ким болбосун? Депутатбы, министрби, башка жоопкерчиликке тарткыла. Эмнеге деген кезде карапайым калк ыйлап атат, кайрылып атат мага. Өзүңөр жакшы билесиңер, мага канча адам кайрылган. Силерге караганда, укук коргоо органдарына караганда, мага келип кайрылып, ушуну жеткирип берчи деген адамдар аябай көп. Эмнеге деген кезде мамлекеттин немеси бар, 14 күндөн жооп беребиз деп коет. Ошо менен арыз жазат, анысы каралбай калып кетет. Ылдыйда тергөөчүлөр, ылдыйдагы майда бараттардын полный бүткөн акчасын алып алып туруп, алардын ишин карабайт. Ал сен болсо бир аз болсо адилеттүү карайсың, чындыкты ушу чыгарып атасың деп туруп мага келип атат. Мына Эмакомдон жабыркагандар канчасы келди? Мына жер саткыч мошенниктердин жабыркагандар канчасы келди? Мына ошол мен Ак Ордого барып тытып отуруп, 1 жылдан ашык күрөшүп отуруп, мына канча деген мошенниктер, бир губернатор, бир эме аким, жер саткычтар, квартальныйда жана башкалар полный бүттүк канчасы камалды. Анан кийин чагалы автор болуп чыгаган мошенниктер көрүп, күйбөгөн жерин күйүп, өртөнбөгөн жерин өртөнөт. Мен эч кимге көрө албастык кылбайм, анткени мата тахсут тахлук дейт, качан көрө албастык кылсаң жок болосуң дейт. Мен адал эмгек мээнеттери менен иштеп жүргөн балдардын биримин. Эфирге чыккым да келбейт, эфирге чыкпай эле коеюн дейм. Бирок айла жок аргасынан могу мошенниктер мамлекетибизди манипуляция кылып, мамлекетибиздин башын айлантып, каяктагы бир мошенниктерди, Абировго окшогон, Жусуповго окшогон, Эмиль Жусуповго окшогон мошенниктерди колдоп атканын көрүп, айла жок ичим күйүп чыгам да. Мага да ниязап чыгып, аларга жаман көрүнүп. Ошого айтар элем. Мамлекетте мыйзам боло турган болсо, Абиров кылмышкер, бир адамды сабап, өлүм алдына чейин алып барган адам депутат болгонго укугу жок. Жана БШКнын мүчөлөрү менен кучакташып, колтукташып жүрөт. Ошол жерде жазып атасыңар, бул батадан чыгып келип атат деп. Өкмөт үйүндө эмне бирөө өлүппүрбү? Батадан чыккандай. Же өкмөт үйү бир ошол бир эмени чыгара турган, өлүктү чыгара турган жер бекен. Ошол жерден чыгып келип атат биринчиден. Экинчиден, Эмиль Жусуповго окшогон миңдеген адамдарга сатып жиберген, үйлөрдүн, акчалардын баарын алып алган адамдар жоопкерчиликке тартылсын. Убагында азыр бир тууган байкесине фирманы өткөрүп берип койгон болсо, анын тиешеси жок бул фирмага дейт. Ушундай тиешеси бар. Эмакомду ушул түптөгөн, Максимди алдап туруп, Эмакомду ушул түптөп, элден ушул убагында бир канча жыл директор болуп отуруп чурка эметкен. Мына атактуу Кыргызстанга бир адамды, бир Ошко, бир Бишкекке, бир чет мамлекетке гасин салатып отуруп, ошол менен кучакташып отуруп, зиналарды кылып отуруп, ага үй, машина подарка кылып, Биримдик партиясы менен 1 миллион долларын коротуп, Ишеним партиясы менен 1 канча миң долларын коротуп, бакыйып парламентте отурган мошенниктер жоопкерчиликке тартылсын. Бул менин жарандык укугум айтканга. Мен чындыкка чыдабай, ушулар калпайтып аткан көрүп, чындык чыркырап аткан көрүп, ушул айла жоктон аргасынан чыгып, бул мошенниктерди айтууга мажбур болуп атам. Урматтуу элим, Facebook'тагы Бекзат Өмүрбековдун баракчасындагы адамдар кайдыгер карабай бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк баскыла.
колдоп койгула. Мен чындыкты көрүп аткан үчүн, чындык кайсы тарапта болгон үчүн айла жоктон аргасыздан мен сүйлөп атам. Бул чындык ар дайым эл тарапта болот. Анткени эл деген бул сел. Мамлекетибизде 30 жыл аралыгында эч нерсе болбой, мына 33 жыл болду. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке ишеним көргөзүп, мамлекетибизге ушул кызмат кылат, мамлекетибизди ушул көтөрөт деп президентибиз Садыр Нуркожоевичти бирден бир ар бир жаран шайлап берди, колдоп берди. 1.195.000, мындай айтканда 1.200.000 жаран колдоп берди. Эми президентибиздин кандай иштеп атканы карапайым калктын баарына маалым, белгилүү. Кудай буйрса, Кудай кааласа сонун иштер болуп атат. Мына өмүрү жазалбаган Туден, өмүрү жазалбаган, мына тигил Таласка кетип аткан, Ошко кетип аткан, Жалал Абадка кетип аткан, Баткенге кетип аткан, мынакей Төө башында туннель. Кудай буйрса, полный асфальт болуп, жакшы деңгээлде жасалып атат. Урматтуу элим, бул бир эле жер. Кече мен номер 1 гимназияны көргөздүм. Жана башка жерлер көргөзүп атам. Мамлекетибизде кандай жакшы иштер болуп атканын айдан ачык белгилүү. Куреновго окшогон мошенник, 200 аферист, ууруларга баяда алданып калып, жунглиде калып калганында баарын билесиңер. Ошол мошенниктер президентибизди, Ташиевди жалган маалыматтар менен элдин бүттүгүн башын айлантып жатканы белгилүү. Мадумаровго мас болгон адамдар Нарматов Ороз айындагы кече жакында интервью берип, Мадумаров бизди алдап, Мадумаров бизди оор убакытта сатып кетти деп карапайым калкка кайрылуу жасаган өзүңөр көрдүңөр. Эми сагызганга окшогон шакылдаган, Кыргызстанга бир да кызмат кылбаган, уурулар турган, жана мага окшогон жаштарды жаман бир жака тартып, аларды оппозиция кылып атканын көрүп атасыңар. Урматтуу элим, иштеп аткан баарын көрүп атасыңар. Кудай буйрса, Кудай кааласа баары жакшы болот. 33 миллион зыянга учураткан Жаныбек Абиров аферистин, мошенниктин келгенге, кылмышкердин келгенге укугу жок. Жана Жусупов Эмил мошенниктин парламентте депутат болуп отурганга укугу жок. Булар мыйзам чегинде жооп берсин. Бир адам 20.000, 30.000, 100.000 сом бирөөдөн алып кое турган болсо, ошол убактысында бере албай турган болсо, аларды алып барып туруп сразу камап саласыңар дагы, аларды алып барып туруп түрмө менен жазалайсыңар. Жазалагылачы ушу экөөнү. Ушу эки мошенникти, эки аферистти, эки кылмышкерди жоопкерчиликке тарткылачы, Кыргызстанда мыйзам боло турган болсо. Ошол урматтуу элим, баарыңар кайдыгер карабай бөлүшкүлө, лайк баскыла, комментарий калтырып тургула. Жалданмалардын полный бүттүгү мени аябай жакшы билишет. Жалданмалар мага чалбагыла, чалып өчүрүп койчу, минтип койчу дегениңер токтоткула. Андай нерсе өтпөйт. Чындык болуп аткан жерде калп өкүм сүрбөш керек. Калп болуп аткан жерде чындык өкүм сүрүш керек. Ошол урматтуу элим, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум.